Ал мени аеосуз таяк менен бир урду. Анын буга аябай сыймыктанып турганы анын көзүнөн көрүнүп турду. Мен Хезбанын Даештин диний полиция башкармалыгынан чыгып кеттим. А үйүмдүн босогосуна жеткенде эсимди жоготуп куладым. Үйгө бараткан жолдон дагы бир досума, дүкөндүн ээси Мухаммедке жолугуп калдым. Ал көчөнүн тигил бетиндеги башка дүкөнгө кол шилдеп, анын кожоюну менен көп жылдан бери тааныш экенин айтты. Азыр ал киши менен Даештин өкүлдөрү сүйлөшүп турушту. Алардын биринин колунда бир топ кагаздар бар экен. «Эй!» деп кыйкырды бизге алардын бири. «Бул дүкөндүн ээси ким?» «Ээси менмин», деди Мухаммед. «Биз Акахтан келдик», деди ал. Бул уюм негизи муктаж болгон кедейлерге жардам көрсөтүшү керек эле. Бирок чындыгында Даеш үчүн салыктарды чогултуу менен алек. «Биз сен бизге карыз болгон акчаны алганы келдик». Мухаммед ансыз деле баардык карыздарын төлөп бүткөнүн айтты. «Жаагыңды бас», деп кыйкырды Даештин өкүлү. «Сен бизге 100 000 сириялык фунт карызсың». Мухаммед өх деп эле башын ыкчыды. Бул өтө чоң акча. Чоң аңгектин тегерегинде көбөл чогулуп туруптур. Анда бир аял кыйналып жатыптыр. «Бул аял ойноштук кылып никесин бузган. Таш бараңга алынып өлүм жазасын алат». Анын сөздөрү үстүбүздөн учуп өткөн учактын добушунан урулбай калды. Базарга бомбалар келип түштү. Чоң жарылуулар болду. Негизинен жай тургундар жапа чекти. Бул Россиялык учак болчу.